Мээ таза болсо, тунук болсо, адам жаш көрүнөт дейт экен. 12 жаштан бери изилденип келем бул теманы. Эс тутумдун унчак болуп атканы бул эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз? Уктоо өтө маанилүү биздин жашообузда. Мээ үчүн. Эгерде биздин мээбизге 2 гана процент суу жетпесе, биздин эс тутумубуз 20% азаят да. Ал жакта кандай адамдар? Жаратканды бир кандайдыр бир сыйкыр дүйнөсүн күтүп жашайт экенсиң да. Күнүгө эртең менен турганда кимди көрсөм, ким менен сүйлөшсөм, каяка барсам, бул бардыгы жараткандан. Ар бир нерсенин мындай дабасы, дарысы болот да. Мээнин дарысы эмне? Ийгиликтин бардыгы бул позитивден башталат да. Сиз анда эмнеден бир нерсени кылгыңыз келбейт? Повар болгум келбейт. Өлгөн клеткалар булар эч качан жаңырбайт дегенде ошондо аябай таң калгам да. Сиз өзүңүздүн мээ менен кантип сүйлөшөсүз? Өзүң менен өзүң чынчыл болуу, өзүңдү алдабаа. Ичиң кандай болсо тышың ошондой болуш керек. Саламатсызбы? Элнур айым. Калем подкаст YouTube каналы. Билим берүү, маданият жана руханият тармактарын сөз кылабыз, талкуулайбыз жана элибизге багыттап беребиз да. Анын ичинен Собол программасы бар. Собол программасында эл күткөн бир суроого бир жооп издейбиз. Сизден бир жакшы бир суроону берип, элибизге жакшы бир жооп алып берели деген ойдо болуп атабыз. Ал сурообуз болсо бул эс тутум боюнча сүйлөшөлү деп атабыз да. Анан көп адамдар азыр айтып атат, негизи көбү азыр унчак болуп атабыз, коомдо көп мындай сөздөр болуп атат да. Анан унчак болуп атканын, эс тутумдун унчак болуп атканы бул эмнеден келип чыгат деп ойлойсуз? Саламатсызбы Талант агай, ушул мени подкастка чакырганыңыз үчүн аябай ыраазычылык билдирем. Бул эс тутумдун начарлашы, унчактын болушунун себеби негизи мээни жакшы түшүнүүбүз керек да. Мээбиздин ичинде кандай иштейт? Мээбизде деген бүгүн да мага жакшы суроо келиптир. Мен 45 жаштамын. Мен эс тутум начарлап кетет, мээм кичирейип бартабы деген сыяктуу ушундай суроолор келиптир да. Анан бул жерде мындай биздин эс тутумубуз, мээбиз начарлап кетүү деген нерсе жок. Биздин мээбиздин ичинде 86 миллиард нейрондор бар. Ошол нейрондордун бардыгы бар, ошол жерде турат. Анан нейрондордун ортосундагы байланыш, мен окуучуларыма дайыма түшүндүрүп берем, бул кадимки эле жол деп. Эгерде мисал катары алганда 2 нейрон деле алалы. Бизде бирок 86 миллиард бар ичиндечи. Ошол ортосундагы жолдор илимий термин менен айтканда нейропластика жана синапс деп коебуз. Бул жолдун аты. Эгерде биздин ушул 2 нейронубузду 2 айыл деп алалы. Биринчи айыл жана экинчи айыл. Ага жетиш үчүн бул эмне жетиш керек? Бул маалымат, маалымат жетиш үчүн жол жакшы болуш керек. Биринчисинде ал жолубуз эгерде баткак, таштак болуп анда бул жол начар болот да, маалымат жакшы жете албайт. Анан кээ бир учурларда ошол жолго маалымат бири-бирине жетпей калып, ортосун чөп басып, жол жоголуп кетет. Ошондо бизде унутчактык пайда болот. Эмне себептен мен унутчак болуп атам? Себеби эң жөнөкөй биздин жашообуз кызыксыз болуп калганда. Сиз бир эле, орусча айтканда, рутинада жумушка барасыз, окууга барасыз, келесиз, кетесиз, бир эле жашоону кайталай бересиз. Же айымдар, үйдө отурган апалар балдарын карайт, тамак жасайт, магазинге барат, ашып кетсе болду. Жашоосу кызыксыз болуп калат. Бир, экинчиси жакшы уктабагандар. Уктоо өтө маанилүү биздин жашообузда. Мээ үчүн уктоо, анткени биз күндүз кечки алган маалыматты, Талант агай, биз уктап жатканда компьютерде загрузка болот го, ошондой эме болот, сакталат. Уктап жатканда. Ошол себептен биз экзаменге даярданып, эртең экзамен болот дегенде эмне кылабыз? Таң аткы чакта даярданып окуп чыгабыз. Анан доскага барганда ошол суроо келгенде бүт унутуп калабыз да. Ошонун себеби ушундан болот да. Ошол себептен бардык азыр көрөрмандарга айткым келет, эгерде сиздер ушундай презентация болобу, окуу болобу, кандай нерсе болбосун, даярданып атканда күндүз даярданыңыздар, кечинде сонун уктаңыздар. Уйкунун циклы 7,5 саат болот. Ошол жерде уктап атканда 5 цикл сонун айланат да. Эми унутчактын симптомдору өтө көп. Эгерде биздин мээбизге 2 гана процент суу жетпесе, биздин эс тутумубуз 20% азаят да. Караңыздарчы, кандай кызыктуу. Ошол себептен биздин кыймылдашыбыз, жаңы нерселерди үйрөнүшүбүз биздин жаратылышта, табигыбызда ошондой жаралган. Анан мээде да ошолорду талап кылат да. Угармандарга, көрөрмандарга бул эң кызыктуу жооптор болуп атат. Анткени мээ адамды мындай мээ башкарат, жүрөк башкарат деп коет го. Анан негизи адамдык
кайсынысы башкарат, жүрөкпү же мээби? Мен өзүм үчүн жооп берейин. өзүңүз Мен үчүн бул жүрөк башкарат. Жүрөк аркылуу биз мээбиз менен сүйлөшөбүз, Жүрөк аркылуу биз билим алабыз. Анан бизде инстинкт деген табигый нерсе бар. Жакшы жаманды кадимкидей сезебиз. Анан бул мээ бизге второстепенный болуп калат. Мен үчүн анткени көп нерселерди биз түшүндүрө албайбыз да. Мен мисалы үчүн азыр отуруп атам, аябай кызыктуу мен үчүн да суроо болду. Мен мунун аркасынан изилдеп башым керек, өзүмдү ошондоймун да. Сөзсүз түрдө мен албетте биринчи кезекте жүрөктү коем, көңүлдү коем, кызыкчылыкты коем, өзүңө керектүү кызыкчылык болуш керек. Анан жүрөгүң таза болсо, ак ниетте болсо, анан бардыгы кете берет да, өзүнөн өзү эле да, негизи. Негизи баягы өлкөдө бир өнүгүүлөр болуп атса, же болбосо ал жакта бир маданият жакшы болсо, коомдо бир жылмаюу көп болсо, жардам берүү көп болсо деген нерсе менен байланыштырсак, мисалы, ал жакта кандай адамдар? Албетте эмеде мисал катарында кичине эле мынтип жөлөгөн деген нерсе болбойт. Бирөө тийип кетсе эле кечирим сурайт, же болбосо англис же сори, же болбосо францдар пардон деп турат да. Кыргыздар барганда айтат да, көп кечирим сурашат экен. Анан өнүгүү болгондо Кыргызстан менен чет өлкөнү да монда көп салыштырганы көп жакшы эме салыштыра албайт окшойм деп ойлойм да. Анткени мен Кыргызстанды сүйөм да. Мен үчүн бул дайыма биринчи орунда, албетте. Анан күнүгө эртең турганда кимди көрсөм, ким менен сүйлөшсөм, каяка барсам, бул бардыгы жараткандан. Негизи эле бир принципти кармайм, ийгиликтин бардыгы бул позитивден башталат да. Анан ошентип бул адам мындай экен, анан мынтип койду, тигинтип койду дегенден алысмын. Көрсөм да көрмөксөм болом. Мага айтып атса да сезбегендей, көрбөгөндөй өтө берем да. Укпагандай. Негизи ар бир нерсенин мындай дабасы, дарысы болот да. Менин дарысы эмне? Менин дарысы бул позитив болот. Эгерде сиздер мына гиппокамп дейбиз илимий тилде, ошол жерде бул илим маалыматты түшүндүрөт. Эгерде сиздер стрессте болсоңуздар, жиниңиздер келсе, ошол гиппокампты мээ кадимкидей коргойт. Мээбиздин эң негизги биринчи максаты биздин денебизди бүт баарын коргоо режимы деп коебуз, коргоп турат. Бул жерде көп блокко түшүп калат да. Стресс болгондо, чарчаганда, анан ушундай негатив болуп атканда бала деле, чоң киши деле уккусу келбей калат. Бир адам туура эмес сүйлөп атса, эми ал адам менен сүйлөшөбүз да. Бир ооз айтасыз, жаман сөз сүйлөбөңүз деп. Анан ал адам айтат, сенин не ишиң бар деши мүмкүн. Же болбосо кечирип коңуз деп айтышы мүмкүн да. Анан ошол жерде мындай диалог башталат да. Анан мүмкүн ошону жойгонго жардам берүү максатында сүйлөшкөнгө каалайм. Андай болбойт. Мүмкүн башка нерсе капа болуп атасыз. Чечимдерди мүмкүн чыгаралы деген нерсе менен сүйлөшүүнү мен кызык болом. Макул. Сиз анда эмнеден кандай маалда бир нерсени кылгыңыз келбейт? Анда ошо суроону мындай кылайын. Жашоодо. Жашоодо. Мен өзүм кызыкпаган нерселерди кылгым келбейт. Кайсы? Мисалы, повар болгум келбейт. Ошондо сиздин жанагы гиппокампыңызды жагып коет да мен. Жакшы болду. Бул жерде баягы подкастыбыз суроо жоопко жакшы бир айланды. Азыр эми күн сайын адамдын баягы мүчөлөрүнүн ичинен көп мүчө күндө уктап турганга чейин жаңырып турат экен да. Мисалы, жүрөк болсун, боор болсун, клеткалар ар дайым жаңырып турат экен. Өпкө болсун, бирок мээнин клеткалары жаңырбайт дейт да. Бир өлсө, мээ ошол бою жаңырбай калат дейт. Ал туура. Ошон үчүн эмне үчүн мээнин клеткасы жаңырбай калат деп ойлойсуз? Эми биз жаратылыш ошондой. Биринчиден, анан экинчисинде болсо мен буга бир кичине кандай десем капа бир мисалым бар. Менин атам инсульттан каза болгон да. Мен ошондо таң калгам да, жанагы экзамен эме көрүп, анан радиография бүт бардыгын анализдерди көрдүм да, анан атамдын мээсин чыгарып келип, анан өлгөн клеткалар булар эч качан жаңырбайт дегенде ошондо аябай таң калгам да. Ал өлгөн нерсе деп эсептелет да. Болду. Ал да кадимкидей кислота пайда болот экен, кадимкидей кандары уюлуп калат экен, анан кадимкидей өлүшөт экен да. Ошол процесстерин баары мен көргөм да. Анан алар действительно алар өлгөн нерсе кайра жаралбайт. Бул дүйнөдөн негизи биз деле кайра эметпейбиз да, ошондой эле деп кабыл алам да.
Сиз ошону дагы мындай изилдеп көрдүңүзбү? Ошол өлгөн нейрондорду өлтүрбөш үчүн эмне кылыш керек? Нейрондорду сакташ үчүн кызыктуу жашоодо жашаш керек. Илим алыш керек. Дайыма жаңы нерсени талап кылат. Биздин мээбиз ушунчалык акылдуу. Кээде ушул сөздү колдоном да, хитрый депчи. Аябай кызыктуу болгондо буга да ушундай кызык пайда болуп, анан жаңы нейрондордун ортосунда байланыштар пайда болуп турат. Ошон үчүн жана айтып өткөндөй эле нейропластика дедим го. Биз илим албай калганда эмне болот? Ал жолдор үзөлүп кетет да, жоголуп кетет. Анан кайра илим берип, анан кызыктуу маалымат берип аткан, анан эмоция берип аткан. Аларда да шарттар бар. Маалымат кызыктуу болуш керек, эмоция бериш керек, анан сага жакыныраак бир кандайдыр бир байланыш болуш керек сизге. Мен айтып аткан сөздөрдөн сизге мүмкүн жаккан бир байланыш аркылуу, мындай турбайбы деген кызыктуу маалыматты алдыңыз. Ошол учурларда ошол нейрондордун реакциясы сиз кызыккан сайын ошол активация пайда болот да. Нейрон сакталыш үчүн көп окуш керек, билим алыш керек, китеп окуш керек, издениш керек, жаңылаш керек. Жок, бул стандарт. Так, мен айтып аткам, булардын баарын окуш керек, жатташ керек, да. Окей, буга макулмун. Бирок ушул ала турган билимдер сиздин маанайыңызга жаккан болуш керек, кызыктуу болуш керек, эмоция бериш керек, анан сиздерге образ жаратышы керек. Ушул критерийлер болгондо мээге жагып, анан ал бизге узак мөөнөткө сакталат да. Мен азыр монотонно отуруп, мынтип алып айтып атсамчы, силерде эмоция болбойт да турабы? Канчалык эмоция менен, канчалык сүйүү менен, канчалык эме менен, кызыгуу менен билим алганда ошондо бизде жакшы сакталат. Сиздин жогоруда бир сөзүңүздө дагы мээнин мындай эс тутумдун жакшы болбогону, бул депрессия, стресстен дагы болот деп атасыз да. Анан мен көп адамдарга суроо берем да. Депрессия, стресс деген эмне депчи? Эмне бул? Ким көрдү, кайда, ким кармады? Бул деген эмне? Бул кызыгуу жоголгондо. Адамдарда эмне болуп атканын түшүнбөй калат, бардыгына кызыгуу жок болуп калат да. Анан жашай берет, тамагын иче берет, жүрө берет, бирок мындай эмеге эч нерсеге умтулбай калган деп мен түшүнөм да, ошондойдон. Кызык жок. Эмнеден кызык келип чыкпашы мүмкүн адамда? Бир чоң үмүтү болгон, бир аябай жакшы кыялы болгон, анан ошол деген ал каалагандай форматта кабыл болгон эмес. Бирок биз деген жана айтып өткөндөй элечи, биз контракт түзгөн жокпуз да, бул жашоого келгенде бардыгы бейиш болот депчи. Анан проблемалар болсо, обязательно проблема жакшы жагы бар. Жакшынын жаман жагы бар. Ошол эки тармакты тең бирдей кабыл алуу керек. Сиз көп тил билесиз. Бирок мээге тиешелүү тил маселеси боюнча. Көп адамдар айтат, мен тилди үйрөнө албай атам дейт да. Тилди кантип үйрөнүш керек? Сиздин кеңешиңиз, тилди тез кантип үйрөнүш керек? Тилди тез үйрөтүү ыкмасы бул мээнин тилин билүү. Менин тили бул ой жүгүртүү менен эч кандай кайталоосуз. Биз мектепте или билим алып атканда, мектепте албай эле, билим алып атканда англис тилин өтүп атканда, англис тили мисал боло берсин, жатта, оку болду. Ушул эле жоопту алабыз. Бирок мээнин тили боюнча биз башка форматта алабыз. Аны эч кандай кайталоосу жок, анан жаттоосу жок. Мээге бир эле жолу элестетүү менен кирип койсо болот. Ал маалымат эч качан мээңизден чыкпайт. Сиз өзүңүздүн мээ менен кантип сүйлөшөсүз? Буга баа кызык болуп атат. Биринчи бул ыраазычылык. Мен ушунчалык билимди алып атам, ушул нерселерди кылып атам. Мен сага ушунчалык ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Бул да жараткандан берилген бизге бир чоң аманат. Эми мээге эмес, бөйрөбүзгө, жүрөгүбүзгө, бутубузга бардыгын айтам да. Бул бир мээге гана тиешелүү эмес, тишибизден өйдө, тилибизден өйдө бардыгына. Экинчиси болсо, бир нерсени үйрөнүп, бир нерсени кылып атканда жашынакай бир сонун результат жыйынтык аласыз да. Ошол жыйынтык алганда кадимкидей кубанам, кубаныч берем. Анан ошол өзүмдүн жашоомду, өзүмө жаккан нерселерди өзгөртүүгө, бирөөгө жаккандай кылып өзгөртпөйм. Мага кандай жакса ошондой кетем. Ал да менин өзүмө болгон сыйлоом болуп эсептелет да. Ошондой.
жаңы нерселерде жакшы маанайда жүргөндө сонун нерселер, сонун ачкычтар, сонун эшиктер күнүгө ачылып турат. Анан ошол мага кызык. Бүгүн мен эмне үйрөнөт экем? Бүгүн мен таанытпай келем, эмне алганы келдим? Ушул эмеден деген бир кызыгуу анан суроолор менен жашап сүйлөшөм деп айтам ушуну. Мээ таза болсо, тунук болсо, адам жаш көрүнөт дейт экен да. Ооба. Анан жаштыгыңыз сыры эмнеде десе, мээмдин тазалыгында деп жооп берсек туурабы? Туура. Эми тазалык деген эмне деген суроо болот, Тазалыкка келгенде, тазалык бул өзүң менен өзүң чынчыл болуу, өзүңдү алдабаа, ичиң кандай болсо тышың ошондой болуш керек. Бир нерсе жакпай атса, ошону койчу ушул мисалы, эже үчүн кылып коеюн деген жок да. Эл көрсүн. Эл көрсүн, бардыгы көрсүн деген жасалмалык болбошу керек. Ушул мен үчүн тазалык, өзүң менен өзүң тазалык. Өзүң менен өзүң тазалуу, жанакы биринчи сиздин сурооңузга жүрөгүң менен таза болуу. Биз деген кандай гана нерсе болбосун, кандай гана нерсе кирбесин, бир көрүп эле жүрөгүбүз менен бир сезген сезимди да ошону сезе билишибиз керек да. Ошол мен үчүн тазалык деп айтам. Эртең менен тургандан баштап ою таза болсо, ой жүгүртүүсү таза, бир коомдо бир жаман деген бир мээде мындай орун жок, бүт жакшы ойлойт да. Ошолбу тазалык? Тазалык ой ошол. таза. Анан жаман деген сөз да. Жаман жакшысы жок келбейт, жакшылык жок келбейт. Жаман менен жакшылык бирге жүрөт. Жамандыктын аркасынан жакшылыкты издегенибиз жакшы болот. Ошондо дайыма биздин да канчалаган ошо ата бабаларыбыз деле ушундай сөздөрдү айтып, кандай бизге сонун насааттарды берип келет. Ошону практика азыркы биздин ушул заманбап заманыбызда жөн эле кийирип алган жакшы. Мен бардыгын өзүмөн баштайм. Эгерде мен эне катары, мен балдарым да бар, жолдошум бар. Мен ошол балдарыма берсем, мен бул өзүмдүн кызматым болду, мен кылып аткан нерсем. Мен бардыгын ошондой болгула деген ролдон жанакындайчы алгым келбейт. Аны адам албаса ошондой насип да. Эми алар мүмкүн сизге Кудайым ошондой буйруп атат. Элге кызмат кыл, мүмкүн окут, мээлерин өнүктүр. Жакшы позитивде болсун деп ошентип сабагымды берип жатам. Канчалык деңгээлде сиңип, канчалык менден ошондой эмелерди, жоопторду мен ойлойм жакынкы арада биздин выпускдарыбыз болот, ошондо угат деп. Анан бардыгы энеден башталат, бардыгы тарбиялада үйдөн башталат. Ошол себептен өзүмдүн эмемди, кандай айтканда, миссиямды кылып атам. Элнуржа, дагы бир суроо. Адамдын тарбиясы менен билими канчалык болсо, адам андан ашык ойлоно албайт деген сөз бар экен. Эми ойлонгондо бизде мээбизде эми банк жок, Апчыма банк жок. Бул ушунчалык кенен, ушунчалык чоң дүйнө да ичинен. Анан ушунчалык чоң дүйнөнүн 1% менен жашап атам, анан алдыда мен канча жаш жашайм, канча ойлор менен келет деген бир чек жок мендечи. Шарт коюу адамдын жашоосун аябай татаалдаштырат. Оорлотот, Оорлотот. Ошол шарт коюп, рамкага кирип алып, мен баарын окудум, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, мындан алыс болобуз. Бүт баарынан. Эч кандай шарт жок. Кандай керек болсо ошондой келет жашообузга. Анда эмесе жыйынтыктоочу суроолорубуздан эми сиз Кыргызстан жаштарына кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы заманда сиздерди мен эмес, мугалимдер эмес, ата энеңер эмес, сиздерди азыр дүйнө тарбиялап аткан мезгил. Анткени сиздердин колуңуздарда айтып өткөндөй телевизор менен телефон бар, ушунчалык көп маалымат, ушунчалык чоң билим. Биз кичинекей кезибизде кыялданып аткан нерселерди жашап атасыздар. Ошону жакшы тармакка өзүңүздү өнүктүрүүгө жана пайдалуу нерселерди өзүңүздөргө алууну каалайт элем. Мекен үчүн сиз эмне калтыргыңыз келет? Мекеним үчүн окуучуларды калтыргым келет. Алган билимимди азырда мен ошо мугалимдерди даярдап атам. Буюрса жакында тоже выпуск болот. Ошол мугалимдер мен алып келген методологияны колдонушсун, татаалдаштырбай, билимди жеңил жана оңой, сиңимдүү алып келишин каалайт элем. Мекен үчүн билимиңизди таштагыңыз келет. Кыскача ошол. Биздин Калем подкаст YouTube каналынын Собол программасына келип, конок болуп, өзүнүн ойду айтып,
Жакшы бир пикирлерди сүйлөшүп, ме программасы боюнча көрөрмандар үчүн бир кызыктуу жоопторду бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Ар дайым ушундай мекениңиз үчүн кызмат кылып, билимиңизди, тажрыйбаңызды бөлүшүп, ийгиликтүү бир мыкты инсан болушуңузга биз тилектешпиз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсе, сиздерге да ошондой жакшылыктарды каалайм. Көрөрмандарга да дагы бир жолу ыраазычылык билдирем.